кече сүйлөштүк эле го сиз менен. Сиз салондосузбу? Саламатсызбы? Кандай болуп атат жумуш? Бир аздан улантат окшойсуз, Ne oldu? Oldu? Kayboldu. Çarşı büyülerine jassak bulduk da çıldı. Cilmet dibemez. Ben cilmet dibemez. Нурлан Насип деген ырчынын келинчеги болуп биз жумай. Şu koyun kандай demesi var. Gerek olsa ben hazır. Telefonla tavkanladı. Ben açıkçası ben hazır bir işte çaktık. Oturmadım. Ben hazır senin salonunu yaptırmasam. Kaynatacağım. Gezmek uzatmak size. Hoppa. Assalamu alaikum урматтуу ТМЖ каналынын жана Сейит Production YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Илмек шоу программасы. Бүгүнкү илмегибизге биз кыргыз элибиздин мыкты жылдызын, ырчысын илебиз. Албетте бул Асел Кадырбекова кызыбыз. Биз азыр Асел Кадырбекованын жакында эле ачкан сулуулук салонунун жанында турабыз. Азыр ал салон кийинки көчөдө жайгашкан. Бул жака биздин илмек илеп турган, жардам бере турган биздин мыкты актер агабыз, актриса эжебиз, актриса кызыбыз Алина жана тойчу мырза жардам берет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз Аселди илмекке илебиз. Алло, саламатсызбы? Асел айым, кандайсыз? Жакшысызбы? Биз кече сүйлөштүк эле го сиз менен. Интервью боюнчачы. Biz hazır salonga geldik de sizin salonun aslında. Siz salondasınız bu? Ava salonda giriyoruz. Anda hazır giriyoruz. Хорошо. Makul. Okey, urmattуу көрүүчүлөр. Biz Asel ayım менен сүйлөштүк. Hazır biz кантип билебиz илмекке. Asel ayымды интервью алабыз деп кече макул кылганбыз. Азыр интервью алганча аны биз илмекке илебиз. Жүрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Киргенде эле Асел айым бар экен. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Биз келсин, кут кошу келсин. Масканы алып коебуз. Анда мынакей биз Асел айымга келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Асел айым менен кызыктуу маек курабыз деген жакшы үмүтүбүз, оюбуз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Асел айым менен маегибизди баштайбыз. Мынакей жакында эле ачкан куттуу болгон, апапакай болгон Асел айымдын жакшынакай сулуулук салонуна келдик. Кандай болуп атат? Жумуш жакшы эле жүрүп атабы же карантиндин залакасы тийип атабы? Сөзсүз түрдө залакасы тийет. Эмне дегенде биз ачылгандан кийин бир жумадан кийин эле карантин болду. Азыр эми жаңыланып иштеп жатабыз. Негизи салон жүрүшүнө 1 ай боло элек. 1 ай болду. Негизи азыр канча жумушчу кабыл алдыңыз? Азыр иштебей жатышат баары. Болгону парикмахерлерге макулдук бергендиктен. Ресницы бар, кирпик жасатабыз, каш боёйбуз, тырмак жасатабыз, визажисттер бар, колористтер, парикмахерлер бар. 10дон ашык жумушчу бар да. 10дон ашык жумушчу бар экен. Салонуңуз канча бөлмө негизи бул жакта да бар экен, 3 бөлмө. 3 бөлмө. Ресницаны эсептегенде кичинекей бөлмө, ал 4 деп эсептелет да. Негизинен сиз күндө келип ушул жерде отурасыз, кабыл аласыз, Негизи бизнести жаңы баштаганда мен оюмча отуруш шарт да. Эмне дегенде өзүм бул нерсени үстүртөн эле билем да. Эми ичинден да билгим келди. Мастерлер менен таанышып, алар менен достошуп дегенде. Ошондон биякта элем. Жакшы, эң сонун. Мырзалар дагы келип, мындай мисалы келген кайрылган учурлар болобу? Мырзалар эмнеси менен келет? Эмнесин өзгөрткүсү жасаткысы келет мисалы? Чач кыртырышат, мастерибиз бар, мужской. Саламатсызбы? Азыр чыктырсып куттай. Саламатсызбы, жакшысызбы? Бир аздан улантат окшойсуз, Ошондой. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен уже чачымды бираз жасаткан кезимде. Ооба, запись кылган эмеспиз да. Мага срочный болуп атат. Азыр мастерибиз бар, чөктүрөбүзбү? Азыр. Батыраак. Жок, рахмат. Кандай ойлойсуңар? Биз башка бөлмөдөн алып жүрмүз. Башка бөлмөдөн. Мына жумуш кылып аткандарын дагы мындай алып койсун чоң эле. Жусанлар менен мейли, бирок батыраак.
Сонун экен го. Сонун экен. Мен бул жерге деле отургам. Ошол жерге отурам. Жок, жок. Интервью неме кылып атыштылар. Эже биз интервью алып аттык эле бир телеканалданчы. Анан сизге жолтоо болбойбузбу? Отура бересизби? Биз маегибизди улантсак, анан негизи мен бир нерсени байкап турам да, Селмай. Сиз өзүңүз дагы аппак түстө кийинип алыпсыз. Анан салондун ичи дагы мындай стили ушундай ак түстө экен. Негизи ак түстү жакшы көрөсүзбү же ким? Жакшы көрөм. Өзүңүз жакшы көрөсүз, негизи ушул салонду жасап атканда усталарды каяктан алып келдиңиздер? Мисалы, өзүңүз дизайнды чыгып бердиңизби? Мындай болсун деп, же бирөөлөр дизайнерлер келип мындай жасап берели деп сизге сунуш кылды ушул эле дизайнды? Башында дизайнерге кайрылдым, кандай кылса болот деп. Анан кийин усталарды жалдадым. Усталарды Оштон жалдадым. Өзүмдүн эле акелерим десем болот. Анан ошол тез аранын ичинде, мына 12 күнүн ичинде бул жерде мурда салон бар болчу, башкачараак болчу да. Баарын сырдап, ак кылып, бизге 12 күнүн ичинде колубузга 12 күндүн ичинде ошол 3 бөлмөлүү салонду бүт баарын жасады, нолдон баштап, ооба, эмне дегенде бизге батыраак керек болду да, ошон үчүн. Батыраак срочно ачыш керек карантинге чейин. Ne oldu? Oldu? Ne oldu? Olmaz mı? Yanlış başladın mı? Maşinada kutu oturuyor musun? Bol. Erterek kolay. Ben maşinada kutu oturuyorum. Bol des. Hazır bulut. Яма шашлык. Ким жолдошуңуз болобу же? Эркектер ушундай да. Бүткөдү жаман. Съемканы деле байкап эле сүйлөп атканды айтам. Кайра келди эле. Мисалы, сиз 12 күнүн ичинде бат эле жасаттым деп атпайсызбы? Срочно шашылганга эмне түрткүлдү? Же Карантин экенин билген эмеспиз. карантин болгонго чейин. Чейин эле болчу. Анан шашылган деле эмес, болгону мындай арендага иштетем бул жерде. Анан кийин дагы ошол деле түрткү болду болуш керек. Ошонун ичинде жөн эле калбасын. Алгандан кийин иштетиш керек. Жакшы болупту, бирок карантинге чейин бүтүп алганыңыздар, эгерде тойлор ушинтип созула берсе да, карантинден улам тойлор болуп калса, анан Büttün mü? Байке, Аз калды. сизден кичине сураныч. Неме съемка кылып аттык эле. Бияктан интервью алып аттык эле. Анан Aslan ne ben bol şikayet mesela geç kıvıt ötüm oy şu ayağında cihaman ötüttü kayfasında çarşın üyden ne jassak bulmak da çındı Mübüleyge barada bular жұмыстар kış ayıkta turar bol çekti Жаштап копарган жакшы да. Ya bak işte 2 minütten gelip kaldım muhtu mu bol мен айтып коеюнчу, азыр кайра атабыз. Мынау жақтан мен ұсақ болады, мынау жаққа себебі мынау жаққа қоңғылып тартылар мына жақтан көзгеден чағылып жатады да. Эже сізден сұрансақ болады ма? Хорошо. Мынау жаққа. Эже бирок шашатпай тишпей койбойбу, бияктан эле тартпайдыбы? Ол жақтан просто мында салондун ишин көрсөтүп туруп алайын деп эле да. Мага мына креслолор жагып атат да отурганга. Ошо сұрансақ болады ма? Эже, Хорошо. мына ұсақ болады. Кайда? Мынау сен отырған жерге түссең, мына жерге сен отырсаң, мен ол жақтан тартсам, мына салон бар көрінеді екен да. Мына жақтан мына жартылау болады да. Ачылайым, айтсаңыз, салон ачуу идеясы сизге качан ой келди? Мисалы, мурун эле ойлоп жүргөнсүзбү же бала кезиңизден ушундай кыялданчусуз да, салон ачам, ушундай иштейм деп. Себеби айымдардын көпчүлүгү ушундай кыялы бар да. Айымдарды сулуу кылгысы келет. Негизи бул салонду ачкандан кийин мен курбу кызым айтып калды, кичинең деле айтып берчүсүң депчи. Мен эсимде жок. Салон ачсам деп. Бүйтіп тұра аламын да biraz? Жок, мен кылабыз. Можно? Мейли. Администраторум жок болчу да, өзүм администратор. Жок. Жоқ, бүйтіп тұра аласың. Бүйтіп тұра аласың, что? Потом Биз интервью алып аттык эле бираз эле. 5 мүнөттөн эле бүтөт. администратор пока чыкпай келген, потому что карантин клиенты эле Баягы неме деп коет го? Канча бут келсе ошончо кут келет дейт го. Биз келгенге кардарлар да көбөйүп кетти окшойт. негизи эле жакшы, клиенттерибиз жакшы, дагы ушу бир айга жок эмес эле, бирок бүгүн деле мына Негизи кардарларды киргизбей туруп деле интервью алсак болмок, бирок анда окшой калат эле да.
Да, просто силер аябай салонго келип интервью алалы деген мен үчүн макул болду. Негизи жумушка бир аз менен өткөндө мешает. Просто өзүм администратор болуш неудобно перед клиентами. Силер да кетирип жүрген тоже неудобно. Рахмат, сиз жок деп макул болгонуңузга чоң рахмат. Сиздин балалык кезиңизге баргым келип турат. Балалык кезиңиз кайсы айында өткөн мисалы? Бүтүнү деги. Az kaldı. Аке, мындай да, сиз чоң эле кишикенсиз. Камераны көрүп атасыз. Туурабы? Тосоп, камераны көрүп атасыз. Камераны билбейм, сен өз ишин кылчы. Мен өзүм аялыма сүйлөп атам. Сен кандай иш кылып атасың? Болчу тезирээк айналайын. Болчу. Күтүп отуруп жатырмын. Акырында биздер күтөбүз, биздер Я келебиз. коя тур. Сага сөз чыгып отура бербесиң, очуп Биздер сизге ошол келебиз. Очуп күтүп отурат, сага ким тийишип атат? Отур да мына. Акырын сабыр кылыңыз. Мен жиниме тийбей эмес, мен жиниме тийбей эмес. Мындай да. Бул жак Асел Кадырбекова деген ырчы айым. Таанысаңыз керек. Нурлан Насип деген ырчынын келинчеги болот. Биз ушул айымга келип интервью алайлы деп атайын Оштон келдик да, кичине маек куралы деп. Силердин салонуңарды мен азыр бар. Соткага тарттым да, тияка жөнөтөм. Уктуңарбы? Болчу десең, болду. Эй, биздер сизге ошону келебиз, кичине сабыр кылыңыз. Биздер күтүп отурбайсыз бу жерде. Кой турчу анан сен отур. Сен кандай жумушуң бар менен? Биздер Сен кандай жумушуң бар? Спозу менен алайын. Мен сен не күтүп атам. Отур. Буяк күтпөйчү калсам болот. Кофе берейин сизге, кофе чай келип. Жок, кофенин да кереги жок. Мен сен чакыртат. Ушуга ишенбейсиңерби? Аны сен калсаң болот. Мен кет. Коч, кой. Токтосоңуз. Биздер сизге ошону келетебиз. Коч. Кийинчерээк. Или давайте после работы. Азыр бир клиентибиз бар, Бизде азыр мындай да кечке дагы бирөөгө сүйлөшкөнбүз да, андан интервью алышыбыз керек да, биз жолго чыгып кетишибиз керек. Бул жакты бүтүрөбүз, андан кийин интервьюга отурабыз. Биз убактыбыз кетип калып атат, сизден сураңызчы. Балалык кезиңиз кандай, кайсы айылда өткөн? Бала кезиңизде сиз шок болгонсузбу же азыркыдай эле сабырдуу өзүңүз айткандай токтоо болгонсузбу? Негизи балалыгым Ош жеринде болгон. Тентек, өтө тентек деп айта албайм, бирок тентегилерим болчу. Мен эле жалгыз кыз эркебизмин. Азыр болсо эми убакыт өткөнбүз деген. Жош болуп калган сен. Ошол. Кыздар менен мушташкан күнү болбойбу? Жок. Андайдан. Балдар мененчи? Биздер ошол күтүп турабыз. Кичине сабыр кылыңыздар. Тартылайчы, 2 мүнөт. Тартылайчы. Сабыр кылыңыз, биздер күтүп турабыз. Биздер шашылып атабыз мына время саат азыр 15 мүнөттө жетишип кетебиз. Сен мени күтүп тур. Сабыр кылып турсаң, сен да сабыр кылып тур. Күтүп тур. 15 дейм жетишип биздер күтүп отурбайбыз. Сабыр кылыңыздар. Берде мен аял иштеп эле эркек иштейм. Мен биринчи көрүшүм эркекти аялдын чачын жасаш. Сен баштан чыккан эмесиң, барчы. Келип отур. Келүүдөн. Бул жака сизге окшоп келет күтүп отурат го. Биздер учуп отурабыз, биздер. 15 мүнөт күтүп албайм деп, мен шашып отурам. Саат 5ке барышыбыз керек. Мен да түшүнбөйм кандай немеси бар. Керек болсо мен азыр телефонго тарткандагы артына жөнөттүм. Уктуңарбы? Мен акчаны сүйөп билбейсиң болду деме. Мен азыр милиция чакыртам. Уктуңарбы? Мен азыр сенин салонуңду жаптырбасам, мен киши болбой калам. Уктуңбу? Кой берчи. Сен өзүңө бар. Тойма. Кече. Ойлобой экен, эмне дешимди деле билбейм, неме келер. Түшүнүп коюштарым. Жок, мына өкмөт эле түшүп турасың. Биздер ушуга кетип турабыз. Бул бойкон экенин түшүнүп болсоңуз. Аз мастер. Эч көңүл бурбай неме барыңыздар. Сабыр. Biz neме болобуз окшойт, өзүңүз тартышпайбыз. Түшүнүп алып окшойт. Кейин алабыз. Сөз бүттүңүз ага. Не болду эже? Не болду эже? Соотун берейинби? Урушуп келген окшойт. Эже урушуп келген окшойсуздар а көчөдөн. Түкөнгө чачып кетип отур. Алар аяктан кетсе, кийин эле чыгып кетет. Всё, я уже
ушундай учурлар болуп турабы? Биринчи жолу. Как будто, не знаю, кинода эле болот. Башка бөлмөлөрдө калып көрбөйдү? Олар башка жагында деле. Ага, келиңиздер жакка. Ошол жакта. Мынакей Аселайымдын кийинки сулуу салонунун бөлмөсүнө кирдик. Бул жакта эмне жасайт? Бул жакта визажисттер иштейт, боюнча боёшот. Бул жакта каш жасайт, покраска и коррекция. Вот, ошол атайын бир бөлмө бири-бирине мындай мышат этпеш үчүн. Бала кезиңизде кыңылдап, жанагындай ырдап жүргөн болот го, ошо бала кездегидей бир элестетип бир ырдап беребизби? Кайсы ырда? Бир куплет. Маленькая страна деген жакчы. Орусча. Аселайым, бул сизге. Бул сизге Гүлнесте. Кандайсыз, жакшысызбы? Башынан саламдашалы. Эми чыныгы жүзүңүз менен келели деп. Сизге рахмат, Асел. Кандай, жакшымы? Негизи бир мындай шекшидим да, мына сездим, что-то не то депчи. Бирок мындай балким андай эмес деп ичимен да. Кайсы жеринде сездиңиз? Мисалы ошол ой келди. Эмне болгондо? Билбейм, тиги эже спокойно эле отурду, мындай бир убакта эле ыйлап калды да. Албетте, урматтуу көрүүчүлөр, Аселайымды көпчүлүк комментарийде жазып, Аселди илмек илгилечи деп жазышкан болчу. Бирок ар кандай сценарийлерди сунуш кылышыптыр. Бул жакта уюштуруучулар топ, уюштуруучу тобу дагы ар кандай сценарий жазышы, бирок ошо Аселди салондон кармасак жакшы деп ушул идеяны ишке ашырышты да. Анан бул жерден актриса эжебиз чачын укладка кылдырып үтүктөтүп алдыңыз, эже Султон менен. Асел менен таанышканыма аябай чоң ыраазымын. Рахмат, келип турабыз. Ушундай сулукту жакшы көрөбүз. Меники, ошондо бул эже. Сага берилген эл, бул сен өзүң рызкың алтыным. Чоң рахмат сизге. Алыңыз эже. Бул сенин рызкың. Алыңыз, Аселайым атайын сизге берип атат. Аселайым, таарыныш жокпу? Жок, такыртарыныш жок. Эми бул ушундай шоу экен. Шоу болгондон кийин шоу бизнестеги жылдыздарды илишке аракет кылат экенбиз. Ал эми бул команда мына ушул эжебиз, актриса эжебиз, Ален агабыз, булар келип баары катышып беришти. Бул салонго дагы жана сиз жокто камера орнотуп кетишкен болчу. Жүр, бияка жүр деп аткан. Оказывается, шереңер ошо бала турмун. Өзүңүздө кандай болуп атат сезим жактан? Ушундай ситуацияга калдыңыз десем, жок, мындай болгон эмес дедиңиз да? Негизи бир да жолу элмеке эч ким тамаша торго мындай салган эмес да. Анын эң негизгиси мен үчүн жакшы меми болду. Эч качан салондо интервью алдыртпайм. Эч кимди чакыртпайм. Эмне дегенде, биринчиден мындай неудобство болот экен да, клиенттерге мындай кычаат болор экенсиң да. Эмне болуп атат депчи. Ошондон жакшы сабак болду. Чоң рахмат барыңыздарга. Болчалар болчу. Болчалар болсун. Ардактуу көрөрмандар, мынакей бүгүн биз азыр Асел Кадырбекованын сулуулуу салонунун алдында турабыз. Биз дал ошол жерге келип Аселайымды илмекке илдик. Бизге жардам берген ушул агам, эжем, жана бул жактагы карындашыбыз, досубуз жардам берди. Кайрадан кийинки илмек шоуда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Дагы кимди илмекке илүүнү кааласаңыздар, комментарий калтырып, подписка жасап койсоңуздар болот. Байкен образын айтпайм акырында. Не деп? Баягы театрдагыдай кылып го. Образга кирип. Негизи сиздерге чоң рахмат. Анан чынында мен баягы башталып агабыз киргенде бир аз кыжаат болуп кеттим, себеби дегенде агам театрда ойноп жүргөн актер да. Театр сахнада ойногонун бир аз элестетип койду. Бирок ошентсе дагы мен аракет кылдым, улам кайра чыгып, мындай болуп коюңуз, мындай болуп коюңуз деп деген сунуштарды айттым. Бирок кантсе дагы
сиздер ойноп бердиңиздер, образ жаратып, улуу башыңыздарды кичүү кылып катышып, бизге катышып бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Жараш деле болду. Эң сонун. Сиздерге да чоң рахмат. Алина, сиздерге рахмат. Кудай буйрса, ийгиликтен баары алды да. Кызыктуулар баары алды да. Чоң рахмат, урматтуу ТМЖ каналынын жана Сейит Production YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман болуңуздар. Сиздер менен мен Эмирлан Бостонбаев.